районда иштеген, өмүр бою иштеп, эмгегин сиңирген эжелерге грамотабыз бар эле. Анан кичине бир аз грамота жөнүндө айтып кетейин. Бир жагында Жайыл атанын сүрөтү, экинчи жагында Темиржан эненин сүрөтү. Бул Темиржан эне сүрөттү көргөндө ким тааныбашы мүмкүн? Мен кыскача айтып коеюн. Мындан 100 жыл мурун Жайыл ата Кыргыны деген Кыргызстанда абдан чоң тарыхый согуш болгон. Ушул согушта Темиржан эне жана башка апалар дагы эркекче кийинип, чачын түйүп, Абылай ханга кул болбойлу деп кашык каны төгүлгөнчө ушул кыргыз жерин сактап калган, ушул турган жерибизде. Темиржан эненин баатырдыгын даңазалап, ушул күнгө жеткирип кеткен энелерибиздин тилеги бүгүнкү учурда мен бүгүн азыр көрүп отурам. Мурда мектептин директорлору агайлар болчу эле, азыр болсо бүт бардыгы эле эжелер экен. Мына Темиржан эненин тилеги деп айтсак болот. Мына эркектердин жасаган эмгегин дагы биздин энелерибиз, мына эжелерибиз дагы мектепти башкарып, үзүлүү эмгектен жатышса, бар болуңуздар апалар, эмгегиңиздер, бүгүнкү алган сыйлыгыңыздар, медалдарыңыздар кут болсун. Жайыл ата эл алар кайрымдуу коомунун Темиржан аякар канатынын Абрак грамотасы менен Жайыл райондук билим берүү бөлүмүнүн эсепчиси Назарбекова Мардия Мултаевна билим берүүгө кошкон көп жылдык эмгеги жана бүгүнкү аякар туюна карата